Искендер Муратович, Түшүндүм. сиз качан келдиңиз эле бул жумушка? Бул кызматка? Уже 1 жыл болот. 1 жыл болду. Бирок 1 жыл болгондой эмес да. Азыр бул жерде деле жана баяндамаңызда байкадым, же орусча эмес, же кыргызча эмес, бизди көбүнчө кыргыз улутундагылар угат, бизде көбүнчө ажырашуу жана ушундай проблемалар биздин элде болуп атат да. Анткени башкалар буну деген оңой эле кабыл алышат, гражданский брак менен жашашат. Көбүнчө бизде кыргыздарда ушул көйгөй бар да, ошону сиз кыргыз элине жакшы даана сонун кылып кыргыз тилинде түшүндүрүп койгоңузда жакшы болмок. Азыр ал кыргыз биздин элибиз ушул жерде угуп атканда бизге кайра котормочу керекпи деп көп бизге айтышат да. Мен сизге каршы эмесмин, туура эле сүйлөп атасыз. Биз орус тилин да сыйлайбыз, жана башка тилди сыйлайбыз. Бирок көбүнчө көрүүчүлөр биздин кыргыз элибиз болгондуктан сизден суранып кетет элем. Кыргызча баяндап койсоңуз, ошолор бизге суроону кайталап бербесин. Бир ишти 2 жолу 3 жолу кылып калат экенбиз да, мындайча айтканда. Мен так каршы эмесмин сизге сүйлөп атканыңызга, бирок башка элдер угуш керек да. Еске алабыз. Машинописный, кроме машинописного текста, также мы можем и от руки это все предусмотреть. Бул жакта так жана даана жазылып турат да, мен ошого сизге суроо бератам. Арыз машина менен гана алынат деп турат да, ошону мен колдо жазылганды кабыл алсаңыздар болбойбу, ошону сунуштасам кандай дейсиздер деп сизге суроо бератам. Вы можете свои предложения дать, биз Киргизейин, бирок бул жака эмне үчүн антип киргизбедиңиздер? Биз сөзсүз түрдө эле компьютер баарыбызда жок да. Мисалы менде болсо, сизде жок, сизде болсо тигиде жок. Баарыбызда жок компьютер. Ошон үчүн ар бир эле ал компьютерди түшүнө бербейт да. Ошол себептен сиздерге мен сунуш киргизет элем. Колдо жазылган арызды да кабыл алыңыздар. Себеби ар бирибиздин шартыбыз боло бербейт депчи. Ошону сиздер эмне үчүн бул жака киргизбедиңиздер? Биз сунуш бергенге чейин сиздер деле ойлонуп киргизишиңиздер керек болчу да. Жооп бериңизчи. Биз сиздин сунушуңузду эске алабыз. Анан айтып кетчү нерсе, Айгүл Абдисаламовна, негизги бул мыйзамдын долбоорун жогорку сот иштеп чыкканда, бул баягы жана айтып кетпеди, максаттуу программада негизги аткаруучу жогорку сот. Юстиция министрлиги ушуну жогорку кеңештен алып, баягы коргоого өзүбүзгө бир укукту алганбыз. Ушул суроону мен ойлойм жогорку соттун өкүлү да жооп берсе туура болот болуш керек деп. Рахмат, бирок азыр сиз өзүңүз сүйлөгөн сөзүңүзгө өзүңүз түшүндүңүзбү? Мисалы мен депутат катары такыр түшүнгөн деле жокмун. Сиз эмнени айтып салдыңыз азыр бул жакта? Бул мен түшүнбөгөндөн кийин эл такыр эле түшүнбөйт болуш керек. Мен мындайча демекмин. Искендер Муратович, мен ошол сунушумду берем. Буюрса кабыл аласыздар деп ойлойм, анткени бул биздин элге керек. Колдо жазыш керек да. Буну сөзсүз түрдө эле компьютер эмес. Кимдин колундан келсе компьютерге жазып алып бара берсин. Венера Калбековна, рахмат, мен башка суроо берейин деген, бирок бергим деле келбей калды, потому что даярдык эч кандай жок. Даяр эмес булар бизге келген. Даярданып келишсе болмок дейм да.